Assalamu alaikum, урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу достор. Биз азыр Ак үйдүн астындабыз. Сиздерге бир-эки жагдайды айтып кетким келип атат. Эмнегедир биз түшүнбөй атабыз. Мына 3-4 жумадан ашты. Жогорку кеңешке бизди киргизбей атышат. Тагыраагы мени киргизбей атышат. Биз тийиштүү документтердин баарысын берип, аккредитациядан буга чейин эч кандай тоскоолдугу жок эле кирип, маалыматты чагылдырып, бул жактагы тийиштүү депутаттардын жоопкерчиликтерин, алардын ишмердүүлүгү жөнүндө мындай бир маселени ачык айкын сурап жүргөнбүз. Тилекке каршы азыр булар мени киргизбей атат. Негизи мыйзам боюнча, положение боюнча жогорку кеңешке бир жылда бир жолу аккредитациядан өтүү каралган. Анда ошол тийиштүү медиа уюмдар тийиштүү документтери менен каттоодон бул жактан өтүп бир жылга бир пропуск берилет. Анда камера менен ээн эркин кирип, маселени чагылдырып кеткенге мүмкүнчүлүк болот да. Азыр киргизбей атат бизди. Анткени бизге маалымат келди. Бул жакта азыр келген жаңы чакырылыштын 90 депутаты көпчүлүгү өтө чоң одоно мыйзам бузуу менен бир ишмердүүлүк жүргүзүп жатышыптыр. Муну мен сиздерге азыр ачык айтпай турайын, анткени даярданып алышат. Биз кирип ушуну чагылдырып берели. Жогорку кеңештеги азыркы келген 90 депутаттын мыйзам бузуп аткан бир жагдайды чагылдыралы деп атканбыз. Анткени булар мыйзамдуулукту сактап, мыйзамдуулукту талап кылып мамлекеттик мекемелерден, уюмдардан мыйзам жазып иштеши керек эле, бирок мындай бир жагымсыз мыйзам бузган жагдайлары тууралуу маалымат түштү бизге. Биз келип мына 3 жумадан бери чагылдыралы деп такыр эле кире албай атабыз. Атаңа бар, энеңе бар деген бюрократиялык баягы жооптор менен бизди ушундай кылып атышат да. Эми мен айткым келет, урматтуу жогорку кеңештин аппарат жетекчиси, жогорку кеңеш бул эми эң ачык айкын, өзгөчө медиага эң ачык айкын мекеме ушул жогорку кеңеш болушу керек. Жогорку кеңеште эч качан басма сөзгө, журналисттерге эч кандай тоскоолдук болбош керек. Ошонусу менен бул жогорку кеңеш болот. Ошону ушул аппарат жетекчисине, жаңы келген аппарат жетекчисине жеткизип коюңуздарды суранам. Кудай буйруса, жакында биз бул жогорку кеңештеги азыркы чакырылышта ушул 97 чакырылыштын 90 депутатынын бир мыйзам бузуп аткан көрүнүшүн ачыктап, жалпы сиздерге көргөзүп беребиз. Ошону күтүп туруңуздар. Бизге бүгүн келдим эле, дагы бизди киргизген жок. Негизи мыйзам боюнча буларга жогоруда белгилеп өттүм, август айында аккредитациядан өтүү үчүн тийиштүү документтерди бергенбиз. Буга чейин ээн эркин ошо бир жылдан бери эле кирип жүргөнбүз. Азыр түшүнбөйбүз, азыркы келген аппарат жетекчиси эмнеге мындай кылып атышат? Биз таң калып атабыз. Эми дагы талап кылды, ошол тийиштүү дагы бир-эки документтерди бизге алып келип бергиле деди. Биз ал документтерди электрондуу вариантын баарысын жибердик. Эми оригиналын кол коюп алып келип тапшырабыз, эртең дагы тапшырабыз. Анан дагы көрөбүз булар кандай реакция кылат. Достор, буйруса ошол жогорку кеңештеги азыркы чакырылыштын депутаттарынын чү дегенде эле ушундай мыйзам бузуу, мыйзамдуулукту сактабай ишмердүүлүгүн баштаганын тууралуу маалыматты
2-3 күнүн ичинде буюрса сиздерге. Бүгүн пятница болуп калды. Кийинки аптада көрсөтүп беребиз. Ошол достор, салам алейкум. Баракчаны бөлүшүп, пикириңиздерди жазып койсоңуздар болот.